урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү, каналымдын көрүүчүсү ушундай суроо жолдодум. Эмне үчүн Орусия бүгүнкү күнү ушунча территорияны басып алды? Эмнеге Орусия ушунчалык чоң мамлекет болду? Эмнеге баягы Алтын Ордо кайда, кыргыздар кайда, баягы Чыңгыз хан кайда деген сөздөр да. Анда ошого токтололу. Эң биринчи алгачкы түшүнүш керек, бүгүнкү күнү эң башкы идея Орусия өзүнөн өзү түзүлө калган жок. Орусия бул деген Чыңгыз хандын Моңгол империясынын Алтын Ордо же болбосо Улук улус деп аталган империянын мураскери. Бул империяны биздин баягы туугандашып кеткен, бизге кыргыздарга туугандашып кеткен, бирок кыргыздарга эч качан жакын болбогон Чыңгыз хан түзгөн. Чыңгыз хан кыргыздардын уурусунан болуп калат, албетте. Бирок Чыңгыз хандын бир баягы нерсеси тарыхый мындай болуп калды. Биз деген баягы Чыңгыз хан урпактарын өзүбүзгө хан койдурган жокпуз. Кыргыздар өзү мындай аскер болуп жүрүп, Чыңгыз хандын кол астында көп өлкөлөрдү кезип, көп жетишкендиктерге жетип, бүт жерден изин калтырып, жарык албады, кыргыз сөөгү жатпаган деген нерсе туура да. Ошол бүт жерлерден аталыштарды калтырып, ошо катышып келген, бирок баягы Чыңгыз хан империясы отуруп ташканда, жана ошол Каракорумда жаңы Чыңгыз хандан кийин жаңы ханды, Гуйкук ханды, Мөңке хандарды шайлап башташканда, ушуна кыргыздар бөлүнүп алышкан, кайра тоолоруна кетип алышкан, жана аларга үстөмдүк кылганга аракет кылган. Эң сайынык кыргыздарга мисалы үчүн монголдор үстөмдүгүн сакташты, анан кийин ошол жуңгарлар дагы баш чыгарып келген. Эң сайынык кыргыздардын. Чаншан кыргыздары болсо өзүнүн анклав болуп алышты дагы, эч кандай баш ийбей койгон. Анан акырында ага коюп турган Чыңгыз хандын урпактарынан коюлган хандардын баарын жоготушту да, жок кылышты, жана өзү эркин жашашты. Ушундай аскерий демократия, тоо арасында жүрүп, эч кимге баш ийбей, ушундай Моголстандын арстандары деген ушул чаншандык кыргыздар ушундай болуп жашап келишти да. Анан керек болсо баягы Чыңгыз ханга каршы чыккан Эмир Тимур келгенде, Эмир Тимурдун кол аскеринин арасында кыргыздар кирип алышты да, моголдор болуп. Анан Чыңгыз хандын урпактарын баарын баягы өзүнүн эмир атап, Чыңгыз хандын бир урпагын ошол Самаркандка отургузуп алып, Амир Тимур Чыңгыз хандын бүт баягы урпактарын кырганга чоң жортул кылат да, баарын кырып чыгат. Ушинтип баягы Чыңгыз хандын империясын жоготот да Амир Тимур. Жоготкондо анан ушул баягы кыргыздар аскер арасында жүрүшкөн болчу, чаншандык кыргыздар. Анан кыргыздардын кайсы бир бөлүгү Индияга кетип калган, баягы улуу Монгол империясын түзгөнгө. Индияда баягы Пакистандын бүгүнкү аралашмасы ушул Индияга кетип калган туугандык кыргыздардын. Индиянын калкынын 20–30% ушул кайра эле кыргыздардын каны аралашкан. Ушундай болгон. Ал эми баягы Орус империясы болсо, баягы эң негизги Орус империясын бүгүнкүдөй түптөгөн бул Өзбек хан болгон. Өзбек хан дагы Чыңгыз хандын урпактарынан болот. Анан мындай исламга өтүп кетет. Негизи баягы Монгол империясында аябай чоң согуш, жарандык согушту жараткан нерсе бул деген Монгол империясынын баягы батыш тарабындагы батыш улустардын башчылары, Чыңгыз хандын уулдары ислам динине өтө башташты, чыгыш тараптагы уулдары баягы теңирчиликте калып алышты да. Теңирчиликте калгандан кийин алар эки ара жарандык согуш болуп кетти. Ал жарандык согуштан баягы акырындап ушул баягы империя өзүн жок кылды да, өзүнүн канын агызды. Канын агызгандан кийин албетте алсырай баштады. Ошол алсырап баштаганда анан кийин ошо мисалы үчүн Кытайдан жоготот күчүн, Кытайдан Хубилай хандын урпактарын кууп чыгышат кытайлар. Кытайды жоготкондон кийин калган империялар, калган ошол бөлүктөр бөлүнө баштайт, чачырай баштайт, чачыранды болуп эле бөлүнүп кете берет да. Ошондо баягы Орусиядан баягы эле ошол Жуучунун улусунун кармагынын астында турган орус князьдар келет. Орус князьдар келип туруп ушул Өзбек хандан ушул Иван Калита, Московия деп ошол кезде да, Москва деген жердин хандары, мындай князьдары акырындап келип ушул Өзбек хан менен жакшы карым катнашты түзө башташат да. Өзбек хан исламдык аталышы Султан Гиясаддин Мухаммед болжол менен ошол 1283–1341 жылдары ошол Алтын Ордонун ханы болот. Алтын Ордо деп атайбыз, Улук улус деп атайбыз да, Алтын Ордо дебейбиз. Алтын Ордо деген бул кийин тарыхчылар берген каймана ат, негизи мамлекеттин аталышы Улук улус болчу.
ошол анан уулу Тогурул, дагы бир уулу Менгу Тимур, дагы бул баягы хан Токтанын жээни. Анан ушундай ислам ошол улук улуска тарап кетет. Дин катары, негизги дин катары тарайт. Анын кол астындагы шаарда жашаган Самарканд, баягы азыркы Ташкент деп аталган шаарларда, Мавараннахрда жашаган элдер өзбек деген сөзүн алат. Ошону менен анан өзбек нациясы түзүлүп кетет ушул өзбек хандын аркасы менен. Анын негизи ошо баягы бийликтин бекемдөө үчүн Москва князы келет, Юрий Данилович биринчи. Ал баягы ошо бийлик жасоого жана салык жыйноо үчүн атайын позицияны алышчы. Бул баягы жазык ярлык деп коет да, ярлык на княжение, жарлык. Ошол жарлыкка келип турушчу бул. Ошондой бир жарлыкка келип туруп Юрий Данилович Москвадан келет. Ошондо баягы өзбек ханга жакындашуу үчүн анын Канчака деген, канчык деп айтат да, канчык аттар ушундай болгон да, монголдордо баягы ырым аттарды да айтышкан, ошол Канчака деп айтылат да тарыхта. Эжесине үйлөнөт, балким орустардын тарыхчылары кийин ушинтип атап коюшту, ким билет да, бирок ушул Канчака дейт. Канчака деген эжесине үйлөнүп туруп, Канчаканын эжесинин баягы үкүк шапкеси алтындан тигилген. Анан Орус империясынын Манамах шапкасы болуп калат. Кийин алтын менен, бриллианттар менен аябай мындай кооздоп туруп, анан Манамах баягы Византия менен, София палеологдор менен баягы баш кошкондо, ошо андан кийин баягы Орусия империясынын хандарын ошол такка отургузганда ошол шапкени, үкүктү аял кишинин үкүгүн кийгизип турушат да. Бул өзүнчө анекдот, бирок баягы ошол кездеги орто кылымдагы тарых, Орусиянын тарыхын жазып баштаган европалык баягы лидерлери ушундай жазып коюшкан, кандайдыр бир эмнеге билбейм. Бирок тарыхтын баары ушуну бурмаланган да, шапка Манамаха деп. Юрий Даниловичке үйлөнткөндөн кийин өзбек өзүнүн эжесин жарлык берет. Тверь князьдары менен болгон күрөштү колдоп коет. Москва Тверди жеңип алат. Биринчи Москва бирден аркасынан бирди баягы өзүнө баш ийбеген князьдыктардан салык жыйнайт, баарын каратып туруп. Тверди жоготкондон кийин анан Өзбекстанда Юрийдин иниси Иван болот. Иван Калита деп аталган. Ал ошо өзбек хандын салык жыйноочусу болуп калат да. Салыкты жыйнап жүргөн болот. Анан акырындап баягы салыктын баарын Алтын Ордого жибербей, өзүнүн колунда топтошот. Ошон үчүн аябай бай болуп кетишет дагы, аскер күчтү топтой башташат да. Ошентип акырындан баягы Алтын Ордонун ичинде баягы ич ара согуштарын, Чыңгыз хандын урпактары бири-бирине согушканын пайдаланып, бир кезде ошол Токтомушту колдоп коет, бир кезде Девлеткерейлерди колдоп коет. Ушинтип колдоп атып, алар деген акырындап ошол чабыштырат да бири-бирин. Чабыштыргандан кийин ушулар болуп кетет. Биринчи билесиңер, Мамай ошо кыргыздардан болгон деп аталат да. Мамай Ногойлорду бири-бирине чабыштырат орустар. Токтамыш менен Мамай чабышат жаман. Токтамыш анан бир нече жолу ошо, эгерде тарыхты окусаң, бул 10 мүнөткө батпайт да. Бир күнү келип чабат, бир күнү жеңилет, бир күнү кайра баягы аскер жыйнап келип кайра чабат, кайра жеңилет. Ушундай нерселер көп аябай. Бир нече ушундай согуштар болуп, кандуу. Ошо империя өзүнүн ичин өлтүрө баштайт. Ошол кезде Темирлан бутка тургандан кийин, ошо Мавараннахрда, азыркы Фергана өрөөнүндө, Самарканд жана башка. Ошо туруп бутка, анан ошо бүт чыңгыздарды баягы өзү эмирчилик кылып, өзүнүн баягы Чыңгыз хандын урпагынан болгон ханына кандай кызмат өтөп, акырындап Темирлан бүт башка Чыңгыз хандын урпактарын кырат да. Кырып туруп, анан баягы Токтамышты ошо жок кылат да. Бир кезде колдоп, бир кезде кайра ошо каршы чыгып туруп. Анан акырында Темирлан ошо баарын ошо Чыңгыз хандын урпактарын кырып туруп, ошо улук улусту толугу баягы Самаркандтын карамагына өткөзөт. Самаркандтын карамагына өткөзгөндө, мисалы үчүн, эгерде монголдор ар бир улуста кандайдыр бир аскер башчыны койсо, жана ошол аскер башчылар кандайдыр бир көзөмөл кылып турса империяга, бул Темирлан андай нерсе кылбай коет дагы, Кытайга баратканда өлүп калат да. Өлүп калгандан кийин бийлик вакууму пайда болот да. Бийлик вакууму пайда болгондо ошол бүт улустар чачыранды болуп кетет. Ошондо ар бир улуста өзүнүн князьдары, хандары чагып алып, баягы өзүнүн бийлигине отуруп алышат.
Кырым татарлары, девлет керейлер бөлүнүп кетет да. Мисалы үчүн ушул Астрахан татарлары бөлүнүп кетет, Казан татарлары бөлүнүп кетет, баягы Эдил суусунда бөлүнүп кетет. Анан Эдиге деген Чыңгыз хандын ушул урпагынан, акыркы Чыңгыз хан ханы урпагы келип туруп баягы бүт улук улусту жыйнаганга аракет кылат, бирок ногойлорду башкарып, бирок ал нерсе кайра баягы ишке ашпай коет, баары ыдырап кетип, ушундай чачыранды болуп, бүт улук улус бири бирине душман болот да. Кытайда манжурлар баягы бийликке келе баштайт акырындан. Аякта Кытайдын өзүнүн кандайдыр бир бийлиги ошол монголдорду сүрүп чыгат да. Анан сырткары дагы монгол империясын жок кылган бул деген баягы өзүлөрү Каракорумдогу монголдор бөлүнүп кетип, жуңгарлар менен ушул ойроттор ичинде баягы халха менен ойроттор бири бири менен согушат да. Халха менен ойроттор бөлүнүп кетип, акырында баягы баш кошо албай коет, баш кошо албай, анан ойроттор дагы баягы негизи ошол Абулхайыр хандан мурун эле бөлүнгөн Жаныбек керей Казакстанда ошо казак элинин баш кылып кетип калып, ошол Майранахырдан казак хандыгын түзөт. Моңгол кыргыздары Темирлан өлгөндөн кийин баягы кайра Чаншанга барып ташып калышат. Биздин түз ата бабаларыбыз. Ушинтип бүт вакуум болот, бийликтин вакууму болот. Ошол бийликтин вакууму менен колдонгон эң алгачкы ошо Иван болот да. Иван 4-чү акырындап ушул кайра улук улусту жыйнай баштайт да. Жыйнай баштаганда биринчи ошол Казанды алат, Астраханды алат, баягы Византия менен биринчи жолу согушат, Европага кол салат, Европа менен согушат. Анан акырындап анын кезинде ошол Эрмек деген ошол аны бүгүнкү күндө ошол же удмурт дешет, же ненец дешет, ошол Шиберди ала баштайт. Шиберде баягы Кучум ханга, Кучум да Чыңгыз хандын урпагы, алыскы урпагы болот да. Ошо Кучумга кол сала баштайт. Анан акырындап Хабаровдор Сибирге барып, юкагирлерге кол сала баштайт. Ушинтип кайра улук улусту жыйнап коюшат да кол астына. Аларга эмне жардам берет жыйнаганга? Эң негизги, эң биринчи нерсе бул деген баягы түрк элдеринин жана ошо Моңгол империясынын элдеринин айнып кетүүсү да. Айнып кетүүсү. Тынчтыкты сактай албай, бир мамлекет сактай албай, ич ара туугандардын бир эле үй бүлөнүн ичинде агайын-инилер бири-бирин былчылдатып өлтүргөнү. Ушул биринчи нерсе болду. Экинчи нерсе, бул деген территория, кантсе да аябай чоң территория болгондо аны башкарыш аябай кыйын, аябай көп аракет кетиш керек башкарганга. Үчүнчүдөн, эң негизги мындай чоң дагы бир маселе, бул деген ушул технология да. Бул деген ок-дары революциясы. Ок-дары Кытайда ойлонуп табылса дагы, Европада аны кеңири колдоно баштайт, замбириктер жасап, аралачка мындай куралдарды, мылтыктарды жасап. Ошондо баягы Европада болуп кетет эволюция. Европадан ошол ок-дары, мылтыктар жана алгачкы мындай замбириктер чыга баштагандан кийин эң биринчи Мехмет Султан баягы фатих кылып аткан, Византияны алып атканды көрсөтөт, ушул замбириктердин пайдасын. Анын ушул үзүрүн, анын жемишин, мөмөсүн ушул Иван Грозный негизи колго алып алат да. Иван Грозный болсо ким болгон? Иван Грозный деп муну баягы кийин тарыхчылар орто кылымдарда атын алып коюшкан. Өзү болсо Иван Грозный бул Елена Глинскаянын түнү уулу. Елена Глинская болсо баягы Мансур Кыяттын небереси болот. Негизи Крым улусу Мамайдын мындай кандайдыр тукумунан болот да. Иван Грозный бул Мамайдын тукуму, Мамайдын небереси мындай айтканда. Анан ошол Мансур Кыят уурусунан болгондон кийин анын кээ бир аты баягы Сабуровдорго тиешелүү дейт. Сабуровдор кээ бир аты Орусиянын ошол Арслан хан дешет да. Бир тарыхчылар аны Арслан хан дешет, бир тарыхчылар аны ошол Сабур же болбосо Алтан хан дешет да. Ушул деген негизи Петр биринчиге чейин бүт Орусиянын башчылары бүт баары түрктөргө туугандаш болчу. Бүт аскер башчылары бүт түрктөргө туугандар болчу. Тургенев жана башка баягы Карамурза жана башка деген бүт ушул аристократиялык фамилиялар, ошол Орусиянын хандыгынын башчылары бүт баары, Шереметьев дегендер, мисалы үчүн Шеремет деген сөз да. Ошол мисалы үчүн Нарышкин деген
нарыш деген кыргыз тилинин эле сөзү да. Анан ошол бүт баары азыр деле ошол Нарышкинди көрүп атпайсыңарбы? Шойгу жана башка алар бүт баары ошол Алтын Ордо улук улустун эли болгон да, улук улустун аскер башчылары болгон. Алар ошо күч жана замбириктер, жаңы оку дарылар, жаңы технология Московияда топтолгондон кийин ага барып кызмат өтөй башташкан. Ошо бүт элита, ал улук улустун элитасы. Улук улустун элитасы акырындап отуруп 200, 300, 400 жылдын ичинде ошо кайра улук улустун үстүнө бийликти кайтарат. Бийликти кайтарганда ушул мамлекетте баягы бийлиги алмашканда Петр биринчи келгенде, Петр биринчи Европага кызыга баштайт. Европага кызыга баштагандан кийин Европадан ушул мугалимдерди алып келет, Европанын технологиясын алып келет жана ошо бүт баягы азиатчына деп улук улустун баягы аттарын, адеп аклак, мындай насаттарын, маданиятын бүт сүрүп чыгарат да, европалык маданиятка алмаштыра баштайт. Ошондо Европадан анын өлгөндөн кийин, андан кийин Екатерина келгенден кийин ушул Екатерина Германиядан тарыхчыларды чакырып алып, германиялык тарыхчылар, франциялык тарыхчылар толугу менен ушул баягы Европага жакындатыш үчүн орустардын баягы скифтерге биринчи байлап туруп тарыхын, анан дайыма болушкан ошол орустар деп орус деген сөздүн пайда кылып, орус деп аталчу эмес, Московия деп аталчу да. Анан улук улус деп аталчу. Анан ошол бүт баарын ошондой алып туруп, алар акырында баягы тарыхты бурмалайт да, тарыхты кайра жазып чыгат да. Анан бүт ошол мисалы үчүн Арслан ханды Иван Грозный 4-чү деп салат да, мисалы үчүн. Мансур Кыяттарды фамилияларын өзгөрүп, мисалы үчүн Глинская деп салат да, Глинская деп. Ушинтип ар кандай баягы бурмалоолорду өткөрүп атып, бүгүнкү күнү Орусиянын тарыхы толук синтетикалык тарых, толук үстүртөн мындай бурмаланган, үстүртөн жазылган тарых да, ойдон чыгарылган тарых. Орусиянын тарыхы. Негизи Орусия бул деген улук улус, бирок улук улус болгондон өтө уялган мамлекет. Анан бүгүнкү ошол мисалы үчүн Украинага кол салган себеби дагы ошол да, баягы Украинанын тарыхын Московия өзүнө бурмалап алган. Украина болсо бөлүнүп атпайбы? Бөлүнгөндөн кийин ошол нерсе баягы алар туура эмес көргөн да. Украинаны басып алса, анда толугу тарых менен тарыхты бурмалоо процесси бүтүп калат эле. Анан чын эле бул европалык империя болуп калмак да Орусия. Бирок не билбейм, эмнеге орустар ушуга уялат, эмнеге орустар улук улус болгондон уялат. Түшүнбөй атам да, мен түшүнбөй атам. Балким бизди баягы Москвага барганда кара көт деп, черножопый, баягы чурка деп бизди атайт эмеспи ошол. Өзүнүн эле элин да, мындан эгерде улук улус деп эсептесек. Демек өзүн өзү ошондон уялабы? Биздин баягы кара торгу бетибизди көрүп алып, жок биз акпыз, биз викинг болобуз, биз европеец болобуз деп ошондой уялабы? Билбейм. Бирок ошол нерсе бар да, орустар өзүнүн тарыхынан качышат дагы, өзүн Европага киргизип жатышат да. Анык нерсе. Орустар бул улук улус, Чыңгыз хандын империясы. Дагы бир корккон себеби балким эгерде баягы азиаттарды, ошол түрктөрдү көтөрсөк, өзүбүз орусташып кеттик, викингдешип кеттик, жанакы европалашып кеттик. Эгерде түрктөрдүн атын көтөрсөк, улук улус деп, анда түрктөр бийликке келе баштайт. Анда улук улус кайра өзүнүн калыбына келип, Орусиянын президенттери, мисалы үчүн чачы ак, көзү боз болбой, көзү көк болбой, көзү кара кишилер келе баштайт деген кандайдыр бир чочулагандары барбы? Бирок билбейм. Эң негизги ошо бүгүнкү Орусиянын ушундай чоң мамлекет болуп кеткен себеби бул деген бир гана европалар менен аралашып кеткен кандайдыр бир башчылары ушул улук улустагы бийликти кайтарып, улук улуста кандайдыр бир төңкөрүш жасап туруп, ошол башкы бийликти колуна алгандыгы. Ошол Орусия деген ошондой мамлекет да. Бул деген биздин мамлекет, биздин түрк элдеринин жана моголдордун мамлекети, мындай айтканда. Бирок ошол мамлекетте европалык уурулар, мындай айтканда уруулар бийликти басып алды. Эгерде мисалы үчүн тарыхый адилеттүүлүк орун алса, анда негизи аралашма эл, көбүнчө түрк тилдүү элдер ушул мамлекетте бийликтин башында болуш керек. Кеминде дегенде ошол моңгол түрктүн аралашмасынан турган элдер да. Ошол жалпы жообум жактыбы жокпу жазгыла, комментарийлерге түшүнүктүү болдубу жокпу жазгыла. Тарыхтан менден кыйын тарыхчылар абдан көп. Аябай көп оңдойсуздар, мени туура оңдойсуздар көп учурда. Ошон үчүн эгерде туура эмес нерселерди айтсам, оңдоп койгула, элге чоң пайда болот.
анда эмесе кийинки видеолордон көрүшкөнчө.